Ошентип жаздын акыркы күндөрүн узатып, жайдын алгачкы аптаптуу күндөрүнө кадам таштап турган учурубуз. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө эс алууну көздөп, көбүбүз же көлдү көздөй, же тоону көздөй шашылабыз. Эс алуу демекчи, шаардын ысык, ыплас абасынан алыстап, тоонун кучагында жаңы ушкан шишкебектен, форель балыгынан жеп, кымыздан кере-кере жутуп эс алганга не жетсин. Шаарда канча жерден форельден жедик, мындай эч ким жасай албайт бул жерде. Форель жасай албайт. Рыбу очень вкусно жарят. Шишкебек тоже отменный. Балыгы особенно. Каласаң балык, каласаң шашлык, каласаң таза аба, каласаң балдар ойноп атат, жүгүрүп мына кандай сон. Эрик байкеде эгер ишмер адамдар ушу мамлекетибизде көп болсо, ушундай өнүктүрүп, бүт жерди ушундай көгөртүп дегендейчи. Ошондой элдер көп болсо жакшы болот деп ойлойм. Шишкектен жеп эле кыргыздар кымыздан эч эс алып турса кандай? Стандарт бар эмеспи? Мынча граммга чек, тинче граммга чек деген. Биздики андай граммыбыз жок эмес жок. Тамакты үйдөн жасагандай жасайбыз да. Козуларды атайын заказ берип ошол жаш козулардан жасайбыз да. Бир киши бир шишкекке Toyotrон алып жасап беребиз. Бийлерин саашат, кымыздарын келип өткөрүп пышат. Алардын ошолордун кымызын кошо сатабыз. Ассаламу алейкум, ардактуу ак калпакчан кыргыз элим. Эфирде кайрадан эле Prod Mix KG каналы. Мен сиздер менен Асхат Айсаракунов жана менин операторум Адилет Мухтаров. Бүгүнкү видеобузда биз дал ушундай эс алууга мүмкүнчүлүк түзүп бере турчу Чүй облусундагы Кашка суу айылындагы кадимкидей мынакей тоонун этегинде жайгашкан Эрик аттуу байкебиздин эс алуучу жайы жөнүндө бир аз кеп кылмакчыбыз. Андыктан видеобузду аянат чейин көрүп, бизден алыстабай туруңуздар, комментарий жазып, лайк басып, жана ошондой эле каналга дагы катталганды эч унутпаңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Мына бир балык кармады сага. Негизи көп келип турасызбы бул жерге? Ооба, бир 3-4 жылдан бери. 4 жылдан бериби? Аябай бир эс алууга эң ыңгайлуу жайларын билиш керек, Сонун. Да. Эмне артыкчылыктары бар бул жерден? Балыкты сонун бышырып беришет булар. Өздөрү? Да, өздөрү. Шаарда канча жерден форельден жедик, мындай эч ким жасай албайт бул жерде. Форель жасай албайт. Жасай албайт. Да. Балык бир жерде бар эле бир, бирок жасашында дагы эме бар да бул жердечи. Шишкебекти да даамдуу деп жатышат да? Ну, мен шишкебекти көп жебейм, мен балык. Балыкка кызыгасыз. Анын үстүнө биякта эң жакшы жери өзүңүз кармап анан ушул балыкты азыр өзүңүз кайра курдуп жейт болушуңуз керек, Да, ошондой. Жакшы, рахмат. Саламатсызбы эже? Эс алып жүргөн экенсиз. Эс алуңуз кандай өтүп атат? Жакшы, рахмат. Бул жерге бат-баттан келип алып турасызбы? Ооба, жайкысын часто келип турабыз. Часто келип турасызбы? Бул жер сизге эмнеси менен жагат? Мындай көп биз байкайбыз, көбүнчө аябай элдер көп толуу болуп калат да. Бул жердин, во-первых, абасы таза, анан балыгына келебиз, обслуживание хорошее. Негизи жери жакшы, балыгы жакшы. Рыбу очень вкусно жарят. Шишкебек тоже отменный. Көп эс алып турасыз анан. Көп эс алып турабыз. Кымыздан ичип, отуруп эс алып. Ооба. Азыр особенно ифтарда көп келип атабыз. Кишилер аябай көп, жакшы, шүгүр. Жагат бизге. Бүгүн өзүңүз алса эле келиңизби? Жок, келиним менен, иним менен келгем. Оз ачып жүрөбүз. Оз ачканы келдиңиз, Жакшы эс алууңуз жакшы өтсүн анда. Рахмат. Бул жерде Эрик байке бар да. Эрик байке. Эрик байке монун баардыгынан кымбаттуу да. Себеби Эрик байкенин айрыкча колдору кымбат болуш керек. Эрик байке деген могул жерде нөлдөн баштаган да. Ошондо мына могу бир коттедж ошондо да биз келчүбүз да. Анан ошондо пландарын айтып, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Акырындык менен өнүгүп азыр мынакей. Азыр уже өнүгүп бир чоң эс алуу борбору болуп турат да. Ооба. Каласаң балык, каласаң шашлык, каласаң таза аба, каласаң балдар ойноп атат, жүгүрүп мына кандай сон. Айрыкча жайдын ысыгында, шаардан жыргал да. Алыспа келип туруп. Биз досторубуз менен бир шылтоо таап эле биякты көздөй качып турабыз да. Асбеже кандайсыз, жакшысызбы?
Жакшы. Эме сууларды көтөрүп алып ифтарга келип аткансыз го дейм, Ооба, ифтарга келдим. Сиз бияка көп келип турасыз. Уже 5-чи жолу келишим. 5-чи жолу келип атасыз, Демек жагыккан үчүн келип аткан Ооба да. экенсиз. Бул жердин эмнеси жагат сизге бул жер? Баары. Балыгы, особенно. Таза абада. Ага. Тынч, шарткындай ызы-чуу жок. Кичине стресстерден алысыраак болуп, Жакшы, рахмат Ержанда. Орозоңуз кабыл болсун. Ой, рахмат. Шашылды жазып аткан экен Шишкебекте. Бир күндө мындай жашыруун болсо канча Шишкебекке чейин өтүп кетет? Сезондо жакшы эле кетсе керек, Буйруса жакшы эле баары. Жакшы болот абы, Койдун этинен, уйдун этинен баардыгы кетет. Койдун этинен, балыктын этинен. Болду, эки эле. Уйдукунан, тогуткунан жазбайсыздар? Жок. Мынакей, бул жерде дагы бир биздин досубуз келип атат. Бул дайыма ушул жерден эс алат. Ушул жерден балык жейт. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысыңбы? Жакшы. Өзүңүз жөнүндө таанышып кетпейсизби? Атым Кубат болот. Жаңылбасам, дарыгер врач болушуңуз керек, Врач болуп иштейм. Ошо дайыма ушул жерге келип, Ушул жерге эс аласыз. эс алып жүрөбүз. Коллектив менен ушул жерге келип, ушундай сонун табиаттын. Эрик байкенин ушундай бир жакшынакай жеринде, Ооба, ушундай Эрик байкедей эгер ишмер адамдар ушу мамлекетибизде көп болсо, ушундай өнүктүрүп, бүт жерди ушундай көгөртүп дегендейчи. Ошондой элдер көп болсо жакшы болот деп ойлойм. Шишкектен жеп эле кыргыздар кымыздан эчип эс алып турса, кандай сонун болот, Анда кеттик, ифтарга кечигип атабыз, Жүрбү. Кеттик. Ассаламу алейкум, Эрик байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, мынакей жаныбызда ушул эс алуучу жайдын кожоюну Эрик байкебиз турат. Мен билгенден бул жерге көп жылдан бери эле канча жыл болуп калды ачыкканыңызга? Эми бу жерде башынан баштаардан мурун баягы 7 жылдан бери ушул жерде аракет кылабыз. 7 жылдан бери аракет кыласыз, Эми бу жерде туристский эс алуучу жай кылабыз деп баягы элге кызмат кылалы деп жасаганбыз. Эми буюрса могу 2 жылдан бери кичине эл көнүп келатат. Ал так 7 жылдан бери ушул жерди тазалап, ушул жерди өздөштүрүп, аракеттер кылып, ушу менен аракет кылып отурабыз. Бул жер өзүңүздүн жериңиз турбайбы? Эми бу жерди тиги өкмөттөн жайыттан бөлдүргөнбүз да. Жайыттан бөлдүртүп, ошол баксакты баарын тигип, ушул жерди көгөртөбүз, туризмди өнүктүрөбүз деп, ошондой кылып аракет кылып алганбыз да негизи. Жакшы демилге баштаптырсыз. Көптөрү сизди мактап жатышат, бул жердин аябай Шишкебектери даамдуу дейт, балыктары даамдуу дейт. Негизи артыкчылыктары бул мындайча айтканда секрети эмнеде? Эми ар бир нерсенин, ар бир кишинин өзүнүн могу кызматындагы өзү мындай жүрөгүн коюп, өзүнүн эмгегин кандай десем, чын дили менен жасаса, өнөрүң болсо, анын баары боло берет деп окшойт деп ойлойм. Андан кийин стандарт бар эмеспи? Мынча граммга чек, тигинче граммга чек деген. Биздики андай граммыбыз жок, эмес жок. Тамактарды үйдөн жасагандай эле жасайбыз да. Ошон үчүн баягы даамдуу болот го деп ойлойм да. Балык уулаган жагат болуш керек, кайф, Туралы Бардык адам болжогон. бул мындай өзгөчө бир медитация да, Нефти малат дейт го. Нервтер эс алып, Негизи мурда кармоочудан биринчи жол. Биринчи жол эмес, эми бир жол кармагам. Азыр биринчи жолу кармап атасызбы же? Жок. Көп эле келдиңиз. Айрыкча балык мындай Бул мындай даяр тутканда. Даяр көлдө эмес негизи, мындай агым сууда, шараккан сууда кармаган сонун дейт го. негизи. Бул жерге азыр кармаган дароо куруткан каста, Ооба, Кудай буйрса. Түшкөн балык сразу. Канча балык кармап койдуңуз жантан бери? 2 балык кармап. Экини кармадыңызбы? Биз 3-өбүз, 4-өбүз. Достор менен келдиңиздерби салып? Негизи бат-бат келип турабыз. Бияка, Хозяин ким экенин билбейбиз, Айнур эже деген. Даамдуу бирок тамактар, Аябай сонун негизи. Могу балыктар боюнча айтып кетсеңиз, балыктарды, форелдерди каяктан алып келип атасыздар, кантип багып атасыздар? Эми башында бул балыктарды негизи өзү сатып алчубуз. Анан сатып алганда кандай кыл багат, эмне кыл багат, аны билбейт экенбиз. Анан эми мынакей
былтырдан баштап, күздөн баштап өзүбүз бага баштадык. Бу жерде бир байкелерди таап, өзлөр бассейндер бар, ошолорго жардамдашып, кошо жардам беришип, алар бизге ушундай балыктарды өстүрүп берип атат да. Алып келишип, Алып келип беришет. ошондо каяктан балыктарын алып келип жасап атасыз? Ошондо бу жерде 5 күнгө чейин алып келет. 5 күнгө болгон себеби бу жерден суубуз бир да. Суу мөңгүн суусу. Ошон үчүн балыктар таза. Таза, Састап алган балыктар эмес да барлыгы. Мөңгүн суусу болуп калат да. Ашпозчулукту өзүңүз катышып керек, Эми жасаган жагын өзүңүз кыласыз. Эми ашпозчу Шишкебекти өзүңүз жасайсыз. баягы башка түшсө байтал жорго дегендей кол башка түшсө жасайт экенсиң да. Союз убагындагы тиги совхозду байтабыз, совхоз эл үчүн деп канча коммунизм курабыз деп, союз деп жүрдүк. Өзүмдүн профессиям боюнча тракторист болчумун. Анан кийин ичинде кол өнөрчүлүк бар. Анан кийин тигил боло туруп анан кийин ушул жемеге өтүп кеттик ушул ишке. Жакшы, бирок көптөр макташат го сиздей ашпозчуну табыш кыйын, бияктыкындай балыкты эч жерде жасабайт депчи. Жаңы эле мынакей бул жерде кардарларда мактап атышат сизди. Эми жанагы айткандай эле канча эмне жасасаң дагы өз диниң менен, чын диниң менен жасасаң бардык эле нерсе эметет болчу, мындай жакшы болот болчу. Мындай эгер жашыруун болбосо сизге да ушул жерге да кардарлар келип эс алабыз деп мындай ниеттенип калышса, бир шишкебегиңизди мисалы үчүн баасы канча сомдон заказ беришет, балыктарыңыз канча сомдон? Эми бу жерде шишкебекти биз козуларды алып келебиз. Негизи козуларды атайын заказ берип ошол жаш козулардан жасайбыз да. Анан кийин эми бизде граммын чыгарбайбыз, эмесин чыгарбайбыз, багы кардардын багы ыраазы болуп кетсин деп эле, чоң кылып эле эметип эле шишкебекти багы бир киши бир шишкебекке тое тургандай кылып жасап беребиз. Балык болсо эми башында баштаганда же куруй албай, же тигин эмете албай канча поварларды алып келдик ушул жерге. Келип ашпазчыларды алып келип, ушуну үйрөтүп бергиле деп алып келсек, аларга окшошпогойду. Анан өзүбүз өзүбүз аракет кылып анан ушул эмесин таптык. Ушул ушундай курса болот экен, ушундай кылса даамдуу болот экен деп жасап, эми азыркыга чейин ошол марканы кое бербей ошондо бул жерде кымыз дагы ичип турушат окшойт, жакшы. Ооба, эми мындай да. Бу жерде болгондон кийин айылда. Айыл болгондон кийин айылда жашоочулар мисалы баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз, бир тууганбыз, эмебиз. Анан тиги четтен кымыздарын алып келет. Бээрлерин саашат, кымыздарын келип өткөрүп турушат. Алардын ошолордун кымызын кошо сатабыз. Баягы өзүбүздүн немебизди услуга алабыз, эмебизди алабыз, эми тиги бөтөлкөсүн алабыз, тигисин алабыз, муз алабыз. Бул жерде негизи банкеттерди өткөрүшүп жатышат болуш керек, Канча кишиден канча кишиге чейинки банкеттер өткөрүлөт? Эми банкет болгондо жерде көбүнчө шернелер өткөрөт. Шернелер, туулган күндөр өткөрөт. Ошо келип эс алат. Анан мындай үйлөлүк эс алуу, жакшы келип ысыкта. Баягы орозо маалында жакшы негизи. Азыр мынакей ифтарга кишилер кечкисин баймабай келип атышат болуш керек. Эми эме баягы коноктошкондо келишет берге, коноктосуп, баягы балык кармашат. Бу жерде өзүбүздүн немебиз бар, тиги кичинекей мындай эме кылып койгонбуз, суу кылып койгонбуз. Ошол жерге келип балыгыбызды ошол жерге кое беребиз, ошол жерден кармап. Мындай келечекке кандай план кылып атасыздар? Бул жерде кеңейтип? Эми бу жерди кеңейтиш үчүн эми пландар көп эле. Могул бир жерди бу жерди өздөштүрүп жасадык эле. Тиги балдарга деп площадка кылып кичине. Көбүнчө баягы тоого чыкканда балдар менен чыгат экен да. Балдар менен чыгышат, анан балдар каяка ойнорун неметерин ойлонам. Ошол балдарга ошо аянтча жасап. Ошо бассейн бар экен деп ойлоп атам. Жок, бу жерде ошо аянтча кылганбыз, жайында баягы ролик тепсин, баягы лайга эметпей ошол жерде таза иштеме ойношсун деген эле ой менен жасаганбыз да бу жерде. Жакшы экен. Биздин бияктагы официант кыздарга жардам кылып бул балыкты жетиштирип коелу деп аталы. Карачы мындай балыкты жегенде арманда, жебегенде арманда дегендей көрүнүш эле укмуш экен. Жазалга болсун мынакей жанында лимону менен, пияз, салат менен мындай элестетип жатсаңыздар керек. Ушундай балыкты жеп атканыңыздарды мынакей. Аябагандай даамдуу. Жыты дагы укмуш пуркуруп атат. 8 тапчан болушунда бул кайсы? Такагы деме? 9, мына 8 маяк экен. Жүр. Ага апарып берип коелу азыр мынакей. Кардарларга балыкты апарып берип коелу. Саламатсыздарбы? Мынакей тамагыңыздар даамдуу болсун. Балык. Siz bu жерде официантсызбы? Ооба.
Аш болсын тамағыңыздар, даамдуу болсын, ойгонуңуздар кабыл болсын. Ассаламу алейкум мырза, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Эс алып аткан экенсиз. Эс алып атабыз. Таза абадан дем алып жакшынакай. Жакшы, жакшы жер экен. Бияка көптөн бери дайыма келип алып турасыз бу жерге? Ооба, эс алабыз. Айрыкча жайында эс алабыз. Жайында. Балдар менен, таза абада, дос балдар менен, семьялар менен келебиз. Мындай эмнесин айтып кете аласыз бияктын мындай? Эмнеси менен жагат, эмне себептен башка жерлерге барбай ушул жерге көбүрөөк келесиздер? Эң жакшы блюдосы жакшы да биякта. Блюдосы, тамагы жакшы, шашлыгы жакшы, балыгы жакшы, ухасы жакшы дегенде, курдагы жакшы. Баардык тамактар. Эң национальный блюдолор бияктан жазылган жакшы да. Спортивный площадка бар. Балдар Ролик тебебиз. Кышында болсо коньки тебебиз. кышында да келип турасыздар. Ооба, биякта муз болот да. Муз болот, анан ошол жактан коньки тебебиз. Балдар менен чогуу, семьялар менен келебиз. О, жакшы, мына шаарда бүгүн 33 градус ысык болот эле, бул жерде кадимкидей. Ошон үчүн биякка келдик да. Биятан уже ысык болуп баштады. Азыр ифтарга келген окшойсуздар, э? Ооба, кичине дос балдарды оозатчылык бололу деп келгенбиз биякка. Рахмат. Жакшы. Рахмат. Урматтуу достор, шилекейди куюлткан шишкебектер жегенде ооздон эриген атактуу айтылуу Эрик Байкенин балыктан жасалган шишкебегин даярдалып жатат азыр. Даяр болоруна аз эле калды. Бул жерде көрүп турасыздар, жашылчалардан жасалган дагы шишкебек бар экен. Кардарлар заказ кылышыптыр. Оодарып коелу азыр. Бышайын деп калды. Мынакей монтип ыйык Рамазан айында ифтарга ушинтип бул жерде шишкебектер мол жасалып даярдалат экен. Келиңиздер. Келип эс алып кетсеңиздер, менин оюмча эч өкүнбөйт болушуңуздар керек. Мынакей. Чыгып эле кандай сон. Керемет.